Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Алла Таала бул ааламды өзүнүн кудурети менен, каалоосу менен, өкүмү менен жараткан. Бардан жоктон бар кылуучу дагы өзү, жүргүзүүчү дагы өзү, башкаруучу, көзөмөлдөөчүсү дагы өзү, учуру келгенде жок кылуучусу дагы өзү. Кандай жоктон өзү бар кылган, бардан жок кылуучу дагы ал өзү. Бүгүн бар көрүп атабыз, бирок бир күн келет. Куллу ман алейха фан ва ябқа ваджху раббика зул жалали вал икрам. Бардыгы жок болот деген. Жер үстүндөгү азыр биз көрүп атабыз, кыймылдап атабыз, жашап атабыз, бардыгы калуучу Алла Таала гана. Эч бир нерсе калбайт. Куллу шайин халикун илля ваджха. Алладан башка бардыгы жок болот деп. Албетте инсанды Алла Таала өтө кереметтүү, касиеттүү, шарапаттуу, улуу кылып жаратты. Акыл менен өзгөчөлөп, пайгамбарларды жиберип, китептерди түшүрүп, бактылуу болсун деп сыратул мустаким берди. Жана билип койсун, Алла Таала бу дүйнөдө сыноого, ахиретте кылган амалынын жазасын же акысын сөз салат деп пайгамбарларга эскерткен. Биз ойлобойлу жөн эле жашап атабыз деп туугандар. Бул чоң жаңылыш. Биз бу дүйнөдө амал кылып атабыз. Каалайсызбы, каалабайсызбы, сиз сүйлөп атасыз, жеп атасыз, көрүп атасыз, ойлонуп атасыз, кармап атасыз, басып атасыз, уктап атасыз, жуунуп атасыз, мамиле кылып атасыз. Бунун бардыгы жазылат. Ошонун туура, эң туура Аллага жаккан жолду Мухаммад Расулулла алып келген. Эртеге кыямат күнү ар бир жан өзүнүн кылган ишине жараша Алланын тарабынан акысы берилет. Лаха ма касабат ва алейха мактасабат. Ар бир жан жакшы иш кылса пайдасы өзү үчүн, ар бир жан жаман иш кылса зыяны өзү үчүн. Пайдасы дагы жакшы иштин өзүңүзгө. Куран окусаңыз, пайдасы өзүңүзгө. Окубасаңыз, зыяны өзүңүзгө. Намаз окусаңыз, пайдасы өзүңүзгө. Окубасаңыз, зыяны өзүңүзгө. Башка эмес. Күнөөдөн сактансаңыз, пайдасы өзүңүзгө. Күнөөдөн сактанбасаңыз, зыяны өзүңүзгө. Башка эмес туугандар. Пайда эмне, зыян эмне? Куран-ы Карим, Фуркан, Тибян бардыгын ачыктоочу, көрсөтүп койгон, ак менен караны. Бардыгын. Пайгамбарыбыз айтып койгон: "Ал-халалу баййинун вал хараму баййинун." Адал ачык айкын. Чын сүйлөсөңүз пайдасы өзүңүз үчүн, өзүңүз үчүн. Кызмат кылсаңыз пайдасы өзүңүз үчүн. Жалган сүйлөсөңүз зыяны өзүңүз үчүн. Арам дагы ачык айкын, адал дагы ачык айкын. Ин ахсантум ахсантум ли анфусикум. Жакшы иш кылсаңар, пайдасы силердин өзүңөр үчүн. Ва ин асаатум фалаха. Жаман иш кылсаңар деле ал өзү. Ошон үчүн биз бу дүйнөгө жакшы иштерди кылуу үчүн келгенбиз. Жакшы иштер кайсы? Жаман иштер кайсы? Билип албайлы. Жакшы иш Мухаммад Расулулла айткан ошо жакшы иш. Пайгамбарыбыз кылган, көрсөткөн, айткан, жолдогон ошол жакшы иш. Кайсы нерсени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул жаман дедиби? Ал жаман иш. Эң акылдуу, эң мээримдүү, эң бактылуу айтып атат. Ошон үчүн Куран-ы Каримде Алла Таала айтып койгон: "Ма я'мал мисқала дарратин хайран яра, ва ма я'мал мисқала дарратин шарран яра."
Кийин бир кыпындай жакшы иш кылса, аны дагы көрөт. Кыпындай жаман иш кылса, аны дагы көрөт. Ар бир жакшы жамандын акысын биз көрөбүз. Ошону бере турган күн, кыямат күн, ал бере турганы ким өзү? Бадышасы Алла, Малики яумиддин. Малики яумиддин. Албетте Алла Таала мээримдүү, жакшы иш кылгандарды баалайт. Манжа бил хасанати фалаху ашру амталиха. Ким бир жакшылык кылып келсе, бир эле жакшылык көрбөйт. 10 жакшылык көрөт. Бир риваяттарда келет, 10дон хадисте айтат пайгамбарыбыз. 10дон 700гө чейин, андан да ашырып берет Алла Таала дейт. Жакшылыкты көбөйтүп берет. Көбөйтүп берет. Бул Алланын айкөлдүүлүгү. Ошон үчүн ишенимде, акыйда, иманда Алла Таала бейишке киргизсе, өзүнүн мээримдүүлүгү менен киргизет. Дозокко киргизсе, адилеттүүлүгү менен киргизет. Алла Тааланын адилеттүүлүгү. Дозокко ылайыктуу иш кылдыңбы? Бара бер эми. Алланын адилеттүүлүгү. Дозокко ылайык иш кылып ана бейишке кирип кетсең, адилетсиз болуп калбайбы Алла Таала? Дозокко ылайыктуу иш кылып жүрөсүң. Бузукулук кылып, арам иштерди кылып, күнөө иштерди кылып, кан төгүп. Анан бейишке кирип кетсең, анда адилеттүүлүк каякта калды? Ошон үчүн адилеттүүлүктүн талабы сени дозокко киргизиш керек. Жакшы иштерди кылдың эле бейишке, жок, бул жетиштүү эмес. Бизден дагы алгын белектерди деп, бул айкөлдүүлүгү. Алла Тааланын айкөлдүүлүгү. Андыктан урматтуу угандар, эртеги кыямат күнү ар бирибиз Алланын алдында өзүбүздүн китебибизди өзүбүз окуйбуз. Өзүбүзгө өзүбүз эсептейбиз. Өзүңүз эсептейсиз. Канча жакшы иш кылдыңыз, канча жаман иш кылдыңыз, жазылган өзүңүз эсептейсиз. Икра китабак. Алла Таала айтат Кур'ан-ы Каримде. Китебин алып чыгып беребиз дагы айтабыз, оку китебиңди деп. Кафа би нафсика al-yawm. Бүгүнкү күнү ошо өзүң жетиштүүсүн. Алейка хасиба, кафа алейка хасиба. Өзүң бүгүн эсептегенге жетиштүүсүн сен. Башка күбөлүгүн алып келген кереги жок. Өзүң просто көрөсүн, бардыгын эстейсин. Yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a. Ал күнү инсан бардыгын эстейт. Анткени жазылган да. Акылды ушундай памятты Алла Таала берет. Азыркы видео камераларда бир жума, бир айдыкын жазып коюп атпайбы? Ал жакта андан күчтүү камералар бар да. Так деп ачып берет. Намаз окуп атканыңды дагы көрөсүн, Кур'ан окуп атканыңды дагы көрөсүн, сабакка катышып атканыңды дагы көрөсүн, садака берип атканыңды дагы көрөсүн, дуа кылып атканыңды дагы көрөсүн, умра кылып атканыңды дагы көрөсүн, ата энеңе кызмат кылып атканыңды дагы көрөсүн, чын сүйлөп атканыңды дагы көрөсүн, адалдан жеп атканыңды дагы көрөсүн, мечитке барып атканыңды дагы көрөсүн, гөр казып атканыңды дагы көрөсүн, суу чыгарып атканыңды дагы көрөсүн, бечаранын жетимдин башын сылап атканды дагы көрөсүн, эки мусулманды элдештирип атканды дагы көрөсүн, бардыгын көрөсүн. Так, берки жагын өтпөйлү. Арак ичип атканыңды дагы көрөсүн, зына кылып атканыңды дагы көрөсүн, кумар ойноп атканыңды дагы көрөсүн, алдап атканыңды дагы көрөсүн, уурдап атканыңды дагы көрөсүн, какшатып атканыңды дагы көрөсүн, шайтандап атканыңды дагы көрөсүн, жыңалаштан атканыңды дагы көрөсүн. Руаният, шайтания, бардыгын көрөсүн. Ман я'мал мисқала дарратин хайран яра, ва ман я'мал мисқала дарратин шарран яра. Алла ушундай эреже айтып койду. Бенде алданып калба. Жок элең бар кылганбыз, ишенип эле турасың. Өзүң жашабай эле сага жашоо берилип атат, ишенип эле турасың. Түбөлүктүү жашай бербейсиң, аны деле ишенип эле турасың. Жандарыңан кетип атат, оң жак, сол жак, артыңан, аркаңан өлүп атат, бардыгын көрүп турасың. Сен деле кетем деп эле жашап атасың. 100-150ге чыксаң деле баары бир кетем деп жашап атасың. Бирок ушуну билип кой, амалыңды оңдо. Жүрүш турушуңду оңдо. Үйдөсүңбү, аялсыңбы, эркексиңби, бийликтесиңби, байлыктасыңбы, больницадасыңбы, базардасыңбы, көчөдөсүңбү, сапардасыңбы, айырмасы жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 24 саат жашоон өткөргөндүн жолун алып келген, таза, адилеттүү, райымдуу, ушундай жашоо. Нурлуу, берекелүү жашоо.
Ушунун жолун кара, ушунун жолун кара. Анын өкүмүн дагы айтты, анын пайдасын дагы айтты. Бунун өкүмү фарыз, бунуку важип, бунуку сүннөт, бунуку мустахаб, бунуку мубах, бунусу арам, макру тахрими, макру танзихи, мына истакрах, бунусу жа мубах, бардыгын айтты. Бардыгын айтты. Бул мустах бардыгын айтты. Өкүмдөрүн, жол жоболорун, эч нерсеси калган жок. Фазилетин айтты, бардыгын айтты. Эчтеке калган жок. Чын сүйлөгөндүн пайдасы, жалган сүйлөгөндүн кесепети, экөөнүн тең айтты. Ак никенин пайдасы, зынанын кесепети, экөөнүн тең айтты. Экөөнүн тең айтты. Туганчылык, ынтымактын пайдасы, бөлүнүп жарылганын кесепетин, экөөнүн тең айтты. Тугандар, иншалла, келиңиздер, демек ошо китепке жаздырып атабыз. Периштелер жазып атат. Жакшы нерсени көбүрөөк жаздырайлы, зикирлерди жаздырайлы, дуаларды жаздырайлы. Ихлас менен кылган амалдардын бардыгын, жакшы иштердин бардыгын жаздырайлы. Жаман иштерди жаздырбайлы. Кокустан жаңылыш болуп калса, кокустан ката болуп калса, кокустан күнөө болуп калса, ошон үчүн мусулман күнөө кылды деп айтылбайт. Өзү мусулман күнөө кылбайт экен да. Күнөө болуп калды дейт экен. Мусулмандар эмне болуп калды дейт экен? Күнөө болуп калды дейт экен да. Кара. Ушунчалык мусулман, муъмин, имандын шаны, исламдын даражасы ушунчалык улуу экен, ошого күнөө кылды деген сөз жармашпайт, жакшы көрүнбөйт дейт да, некорректно дейт. Не дейт анан? Күнөө болуп калды дейт. Ана кара. Күнөө болуп калды дейт. Ошондой болуп калса, тообаны кечиктирбейли. Нени кечиктирбейли? Тообаны кечиктирбейли. Мусулман күнөөсүн жуудурмайынча уктабайт дейт. Мусулман тооба кылмайынча уктабайт. Кайсы күнү туура эмес болуп калдыбы? Жалган сүйлөп алдыбы? Бир нерсе кылып, туура эмес иш кылып алдыбы? Алладан ыйлап, тооба кылып, кечиртмейин, жуумайынча уктабайт. Вот. Ошон үчүн иншалла баарыбыз жакшы иштерди кылганга, жаман иштерди таштаганга ниет кылайлы, дуа кылайлы, аракет кылайлы, чакырайлы. Бири-бирибизге жардам берейли. Жардам беребизби иншалла? Аллахым кабыл кылсын. Өткөнкү сабакта айттык эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге ибадатта дагы пайгамбар, даватта дагы пайгамбар, дуада дагы пайгамбар. Ибадатты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдай кылып атабыз. То есть намазды Алла пайгамбарыбыз айтты эле: "Соллу кама раайтумуни усалли". Намаз окугула. Үммөтүнө айтып атат. Силер мени намаз окуп жатканымды көрүп тургандай, ошондой окугула деп буйрук берди. Намазда мурат, максат мааниси алымдар айтат: "Даййину, дин тутунгула". Кама раайтумуни удаййину, кандай мен дин тутунганым карамап турасыңар. Себеп дегенде, бул Аллаху акбар, намаз диндин түркүгү болгондуктан, ибадаттардын эң абзели болгондуктан, ошого мисал кылды дагы, аркасынан бардык ибадаттарды ошого тизди. Пайгамбарыбыз кандай Куран окуса, ошондой окуйлу. Кандай зикир кылса, ошондой кылайлы. Пайгамбарыбыз кандай умрат кылса, ошондой умра. Кандай ажылык кылса, ошондой ажылык. Кандай зекет, ошондой зекет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай ораза тутту, ошондой ораза тутту. Кыскасы айтканда, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ибадатта дагы, дуада дагы бизге пайгамбар. Эмнени сураш керек, ошону да үйрөткөн. Эмнени сурабаш керек, аны да үйрөткөн. Эмнеден пана тилеш керек, аны дагы үйрөткөн. Бардыгын Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге имам, бизге үлгү, бизге өрнөк, бизге мисал, бизге жол башчы, бизге көрсөтүүчү, бизди туура жолго салуучу, мына. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуасында өткөнкү бир топ адептерди дагы айттык эле. Бүгүн Кудай кааласа ошол дуалардан. Пайгамбарыбыз мындай дуа кылды. Баарыбыз ушу дуаны жатташыбыз керек. Үй бүлө бала чакабызга эң биринчи кезекте үйрөтүшүбүз керек. Андан кийин башка үммөткө жеткириш керек. Бул дуаны караңыз, Пайгамбарыбыздын тилинен чыккан берекелүү дуалар барго, бул кабыл болгон дуалар. Башка сиздин дуаңыз, биздин дуаңыз билбейм, мындай болобу, болбойбу, канчалык салмагы бар.
Qanchalik ixlası var, qanchalik ta'siri var, qanchalik nuru var, biz аны bilmeybiz. Бирок пайгамбарыбыздыкын билебиz, бул Алла Тааладан келген вахий. Бул кабыл болгон дуалар, берекелүү дуалар, касиеттүү дуалар. Пайгамбарыбыз айтат: "Аллахумма аслих ли дини аллади хува исмату амри, ва аслих ли дуньяя аллати фиха мааши, ва аслих ли ахирати аллати фиха маади, واجعل الحياة زيادة لي من كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر". الله أكبر. يا الله менин динимди оңдо. Динимди оңдо. Аслих ли дини, мен динимди оңдо. Мен үйүмдү оңдоп алдым, машинемди оңдоп алдым, сарайымды оңдоп алдым. Ошо оңдогонго аракет болобу же оңолуп кала береби сарылап турсаңыз эле? Ар бир нерсени оңдогону бар. Канализацияны да оңдойт, газды да оңдойт, светти да оңдойт. Ошого аракет болот, акыл болот, мээнет болот, убакыт кетет, жөн эле боло бербейт. Пайгамбарыбыз эмне дейт? Дуа кылып үйрөтүп атат. Я Алла, мен динимди оңдо. Аллади хува исмату амри. Мен ишимдин сакталуусу ушуда. Бардык ишиңиздин сак болуусу, сакталуусу диниңизде. Демек, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтты эле бир хадисте: "Ихфадилла яхфадка". Алланын динин сакта, Алла сени сактайт. Сен дүнүйөңдү сактайт, ахиретиңди сактайт, мал мүлкүңдү сактайт, жаныңды сактайт, абийириңди сактайт, бардыгын сактайт. Алланын динин сакта. Алла Тааланын динин Алладан дуалайлы: "Я Алла, мен динимди оңдо. Мен ишимдин исмат, маасумият, мындайча айтканда, анын сактоосу ушуда жашылган. Иманыбыз сак болсун десеңиз, ибадатыбыз сак болсун десеңиз, дүнүйөбүз сак болсун десеңиз, мал мүлкүбүз сак болсун десеңиз, акылыбыз сак болсун десеңиз, насылыбыз сак болсун десеңиз, анда диниңизди оңдоңуз. Анда диниңизди оңдоңуз. Ва аслих ли дуньяя, я Алла, мен дүнүйөмдү оңдо. Аллати фиха мааши, бул да мен жашоо тиричилигим дүнүйөдө. Дүнүйө келгенде жашоо тиричилигибиз бар да. Ошон үчүн, я Алла, дүнүйөмдү да оңдо, жашоо тиричилигимди оңдо. Берекелүү ырыскы бер, канияттуу ырыскы бер, жакшы турак жай бер, бейпилдик бер, бардыгын. Анткени бу да менин жашоо тиричилигим. Дүнүйөмдү оңдо. Демек, динимди оңдо деп сурайлы, дүнүйөмдү оңдо деп сурайлы, ахиретимди оңдо. Анткени анда мен кайтуучумун. Мен кайтып бара турган жерим маади, ошол жер. Түбөлүктү кала турган жер ахиретим. Ахиретимди оңдо, я Алла. Ахиретти оңдо. Дүнүйө ахиреттин алдында, океандын алдында бир кыпында, бир тамчы. Элестетиңиз. Кабырда канча турабыз билбейбиз. Кабырымды оңдо деп сурап атасыз. Махшардагы кыямат күндү мигдаруху 50 альфа сана, кыямат күндүн бир күнү 50.000 жылга барабар таксыр. Ошол күнүмдү оңдо деп сурап атасыз. 50.000 жыл. Куранда эмне дейт? 50 альф сана. Мына дүнүйөнүн өмүрү бар го, ар ким ар нерсени айта берет, 7000ден ашпайт. Болжолду алымдардын айтуусуна караганда, адам атадан бери. Андан көп ашпайт. 7000 жыл менен 50.000 жылды салыштырып көрсөңүз, аны бир күнү 50.000 жыл. Адам алейхиссалам тартып келатат. Кичине барсак эле деме болуп калат. Мына Иса пайгамбардан алдын 2000 жыл. 2022 жыл. Рождество. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүнүйөдөн кайтып кеткенине 1432 жыл. 1432 жыл. 1432 1414 кылып мына кече келет бул. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Дүнүйөнүн өмүрү бар го, ошо өмүрүнүн күнү батайын эле деп калды" дейт.
Күнү батайын эле деп калды дейт. Мен менен кыямат чогуу келгенбиз дейт, мындай эле дейт. Пайгамбарыбыздын келип кетүүсү кыямат кайымдын биринчи белгиси. Кыямат кайымдын эң чоң белгиси пайгамбарыбыздын келип кетүүсү. Азыр нар жактан канча калды билбейм. Көз ачып жума турган эле учурлар калды. 1000 жыл бир кылым да, турушунда? Аллахумма салли. 100 жыл бир кылым. Бат эле ал. Ошон үчүн биз сурап атабыз. Васлих ли ахирати аллати фиха маади. Я Алла, мен ахиретимди оңдо. Ушул жерден сурап калайлы. Кабырга барганда кантип сурайсың? Эмнени сурайсың? Сурай турган учур денеде жан болгондо ошол учур сурап калыш керек. Денеден жан чыккандан кийин болду, сурай албайсың. Сурай албайсың. Денеден жан барбы сурап калыш керек. Чыккандан кийин сурай албайсың. Ошон үчүн Алла Тааладан пайгамбарыбыз бул дуасында бизге үйрөтүп атат. Диндин оңолусун сура, дүнүйөнүн оңолусун сура, ахиретиңдин оңолусун сура. Карачы. Диндин оңолусуна баарыбыз ишибиз ошол жерде экен. Дүнүйөнүн оңолусуна жашоо тиричилигибиз ошол жерде экен. Ахиретибиздин оңолусу кайтып түбөлүтү калуучу жерибиз ошол жак экен. Махшарыбызды, пилсиратыбызды оңдо, я Алла, ахиретибизди оңдо деп. Андан кийин караңыз. Ваджал хаята зиядатан ли мин кулли хайр. Аллаху акбар. Я Алла, мен өмүрүмдү көбөйт. Эмнеде көбөйт? Ар бир жакшылыкта өмүрүмдү көбөйт. Жакшы иштерде мен бүгүнкү күнгө караганда эртеңки күнүндө жакшы иш көп болсун. Бүрсү күнү андан көп болсун. Наркы күнү андан көп болсун. Наркы апта андан көп болсун. Наркы ай андан көп болсун. Жакшы иштеримди, я Алла, жакшы иштеримди. Өмүрүмдү көбөйт. Эмнеде? Жакшы иштеримди. Ваджал маута. Өлүмдү ваджал маута. Рахатан ли мин кулли шар. Бардык жамандыктан, бардык жамандыктан мен үчүн рахат кылып кой. Өлүмдү рахат кылып кой мага. Бейпил рахаттана турган кылып кой өлүмдү. Бардык жамандык иш кылгандан көрөк мен өлүм менен рахаттанып кетип кала берейин. Өзүмдү түбөлүккө, дозокко, отунга даярдабай, жаман иштерди кылып, арам иштерди кылып, адам өлтүрүп, алда арам иштерди кылып туган, бузукулук кылып, өзүмдү дозоктун отунуна даярдабай, өлүмдү мага рахат кылып бер деп атат. Анан көрөк мына. Карачы мына дуаны. Ар бир жакшылыкта өмүрүмдү көбөйт. Жамандык боло турган болсо, я Алла, булардан мени бошотуп рахат берип кой дейт. Тугандар, жакшы адам бар го, ыймандуу адам бар го. Угуп туруңуз. Ага өлүмдөн өткөн жакшы белек жок. Жаман адамга өлүмдөн коркунучтуу кабар жок. Жакшы түшүнүп алайлы. Аллаху акбар. Жакшы адам болойлу, ыймандуу, амали салих менен жашайлы. Эртеби кеч өлүм келсе, андан өткөн белек жок бизде. Андан өткөн жакшы белек жок. Жакшы адамга келет эрте, мен 100гө чыгайлы, 200гө чыгайланайын. Эртең өл деп аткан эч ким жери жок. Эгерде жаман адам боло турган болсо билип коянд, ал жагында билип коянд. Анда өлүмдөн келгенде андан жаман кабар жок ага. Бул жерде эмес, тиягы чатак деген сөз. Мына пайгамбарыбыз кандай дуа кылды. Ушу дуаны жаттайлы, эмне кылайлы таксырлар? Сабактын бир натыйжасы болсо, мен дагы жаттайын. Сиздер дагы жаттаңыздар. Үй бүлө бала чакабызга да жаттатайлы, айтайлы. Анан кийин колубуздан келишинче кимге жолуксак, ар нерсени сүйлөй бербей, саясатта азыр ошондой го азырчы. Инстаграмдан эмне болду, эмне болсо ошо болсун, мына жаттап калайлы. Не болсо ошол болсун. Жалган сүйлөп күнөө алып, жалганды угуп күнөө алып, анан көрөк hakты, акыйкатты, чындыкты, ушуну сүйлөп, сооп алып, ушуну айтып, сооп албайлы анан көрөк. Сиз айтыңыз, мен угайын, мен сооп алам. Ошон үчүн диндин сөзү айтылгандачы текеберленбең. Уксаңыз сооп аласыз. Деп уккысы келбей калат го. Андай болбойлу. Жок. Айтканда дагы тажабайлы, укканда да чарчабайлы. Биз алхамдулилlah ошон үчүн иншалла мына дуаларды жаттайлы.
аз болсо да ар күн тартып атат, карап атат. Азыр алхамдулилля жакшы, Алла Таала бизге ушундай илим алганга, жаттап амал кылганга технология жеңилдиктерди берип койду. Ачып алып, токтотуп аны жазсаң болот бардыгын. Бир жолу Гайратулла ошого неме кылып коет экен, басып коет экен, болду. 100 жолу кайталап берет экен да сага. Зерикпей. Ошондойбу? 100 жолу кайталап берет экен. Алхамдулилля. 1000ге коюп койсоң, 1000 жолу кайталайт экен. Миңе сиңип эле калат да. Алла Таала ушундай биздей жалкоо, иманы алсыз, ахиретти унутуп калгандарга ушундай Алла Таалам жеңил кылып берип койду да бизге. Эми келиңиздер, кичине мыналарды жаттайлы. Ушу биздин пайдабыз ушу болсун. Илимге келдик, таалимге келдик, сабакка келдик, иман мажлисине келдик, ахиретти курайлы деп келдик. Алхамдулилля. Бул өтө улуу бакыт, таксыр. Өтө улуу бакыт болчу. Ошо сезим менен келишибиз керек да. Бейиштин бакчасы деген буну пайгамбарыбыз. Не деген? Бейиштин бакчасы деген буну. Бул базар эмес да бул. Бул мечит Алла Тааланын эң сүйкүмдүү жери деген. Аллаху акбар. Улуу амалдардан бир намаздан кийин экинчи намазга чейин күтүп отуруу деген. Жөн эле күтүп отурбай, Кур'ан, хадисти угуп күтүп отуруу. Ибадатта күтүп отуруу. Бул башка. Бул кафаратка кирет, күнөөлөр кечирилүүсүнө. Ошон үчүн иншалла бир эле ошо отурганыбызда канча деген касиеттүү амалдар, нурлар Алла Тааланын тарабынан, руханияттар. Кийинки экинчи дуа. Робби а'инни ва ла ту'ин алайя, вансурни ва ла тансур алайя, вамкурли ва ла тамкур алайя, вахдини ва яссирли ал-худа, вансурни ала ман бага алайя. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай да дуа үйрөткөн бизге. О Роббу, мага жардам бер. Мага жардам бер. Мага каршы менин душманыма жардам бербе. Жардам бер деп Алла субханаху ва тааладан жардам сурап атабыз. Алла субханаху ва тааладан колдоо сурап атабыз. Я Алла, мени колдогун. Мени колдогун. Мага каршы душмандарды колдоп койбо. Мага жардам бер. Мага каршы душмандарымы ага жардам берип койбо. Вамкурли ва ла тамкур алейя. Айла амал. Я Алла, менин пайдама, мындайча айтканда, душмандарды мындай мындай дептир. Ва алхиq макрак би а'дай ла би. Өзү айла амалды Алла Таалага айтылынбайт бул. Бирок Алла субханаху ва таала кээ бир айла амалдар бар мындай, айла амал кылгандар. Ошонукун өзүнө кайтарып коет Алла субханаху ва таала. Алла Таала маккар эмес. Ким Алланы алдайм десе, Алла алданбайт. Ушуну билиңиз. Алла алданбайт. Алла унутпайт. Алла субханаху ва таала унутпайт. Алла Таала унутпайт. Жакшылыгыңызды да унутпайт, жамандыгыңызды да унутпайт таксыр. Иман тобаны берекеси ушундай, сизди жамандыгыңызды унуттуртуп коет. Бул алхамдулилля. Ошон үчүн иншалла карап туруп, мына жерде айтып атканы, я Алла, өзүңдүн айла амалыңды менин душмандарыма кылгын, мага кылбагын. Алар айла амал кылса, ошого жараша кылат деген сөз. Бунун мааниси вамкурли маанаху жази. Ман макара алейя, ким мага айла амал кылса, ошонун жазасын бер деген сөз экен да. Себеп мен билбеймин, я Алла, кимиси мага айла амал кылат. Ким шайтандын досу, кимиси шайтанды угуп мага жаман кылып коёр, айла амал кылып коёр, мен билбеймин, я Алла. Бирок сенен суранарым, ким мага айла амал кыла турган болсо, ошонун жазасын бер. Ошонун айла амалын өзүнө кайтар деген дуа. Вахдини, я Алла, мага хидаят бер. Мени туура жолго сал деп дуа кылышыбыз керек экен. Туура жолго сал. Ва яссирли ал-худа, туура жолду мен үчүн жеңил кылгын, я Алла. Мага ушу туура жол оор болуп калбасын. Арам иш мага жеңил болуп калбасын. Алла Тааладан туура иштин жеңилдигин сурайлы. Намаз окуу мага жеңил болсун, ораза тутуу жеңил болсун, чын сүйлөгөн мага жеңил болсун. Мечитке келүү, Кур'ан окуган мага жеңил болсун. Ушу мен жүк көтөргөндөй болуп келбейин да. Кыйналып келбейин да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не дейт? Риваяттарда келет. Момун адам мечитте кандай экен?
Судағы балықтай. Судағы балықтай. Мұнафық адам қапаздағы құштай. Қысылып, тез шығайын деп тұрады да. Андай болбош керек. Андай болбош керек. Жұмыштар бол, мейлі шығыңыз, бірақ қысылбай шығыңыз, нормальный шығыңыз, мындай. Базарға барсаңыз рахаттанып отырасыз ғой. Бардығын ашып қойған, чай, нан, бұл жақтан өтіп отырады. Жұмыртқа, тияқ, бейіштің ішінде отырғандай отырады. Мешітке кіргенде уже қысылып шыққан қарыға. Біздің жүрегімізде андай болуш керек. Не үшін? Жүрегімізге иман орнай тұрған болса, мешіттен шығыш қиын болып қалады. Арғасыз шығып тұрып, бала шақаны бағышым керек деп шығамыз. Үйге барып жатып келейін деп шығамыз. Осы мешітке жүрек соға береді. Жұмышта о, мешітке соғып тұрады. Тық. Жұмыш бүтсе еле келем. Мен башқа жаққа бара албаймын. Казино, құмархана, карта-парта, мен ал жаққа бара албаймын. Мешітке келет, арам жаққа барып айта алады. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтып атат, не деп? Кандай сонун дуа берип атат? Я Алла, хидаят бер, туура жол бер, мени туура жолго сал. Ошо туура жолду мен үчүн жеңил кыл. Мага оор болбосун. Мен алсызмын. Мен алсызмын деп. Вансурни ала ман бага алейя. Ким мага тоңмоюндук кылса, ким мага аша чаап зулумдук кылса, ошого каршы мага жардам берген. Кайрат берген мага. Андан кийинки дуа, Робби жаални лака даккаран. Я Алла, сени мени ушундай кылгын, сен. Өтө сени көп эстечү кылып койчу мени. Аз эстей тургандардан эмес, көп эстей тургандардан кыл. Лака шаккаран. Саңа көп шүгүр кылуучулардан кыл мени. Аз шүгүр кылуучу эмес, жылына бир жолу шүгүр кылгандардан эмес. Жоса, айда эстегенде шүгүр кыла турган. Жок. Я Алла, күн сайын, саат сайын, минута сайын саңа шүгүр кылуучу. Өтө көп шүгүр кылуучу, шаккаран дейт. Не дейт? Я Алла. Өтө көп шүгүр кылуучулардан кылган. Макул? Лака рахабан. Я Алла, сенин өтө көп коркуучулардан кылган. Митван лака, баш ийүүчүлөрдөн кылган өзүңө. Мухбитан илейка, өзүңө моюн сунуучулардан кылган. Авваха муниба, өзүңө көп кайтуучулардан кылган. Мына бул жерде айтып атат, биз Алладан сурашыбыз керек экен ушуну. Сурабай эле жүрө берип турбайбызбы? Сурайлы. Бүгүндөн баштап сурайлы. Ушуга чейин ким сурап атса, машалла, нур үстүнө нур. Мана ону биз азамат деп айтсак болот, суктансак болот. Ал киши менен сыймыктансак болот. Ошондой инилерибиз бар. Ушундай эже карындашыбыз да бар деп. Сыймыктанабыз мынандай дуаларды кылгандарга. Я, алхамдулилла деп. Биз эмес, о периштелер сыймыктанат ал менен. Сиз мени айтып атасыз. Алла айтып атат. Фадкуруни адкуркум. Мени эстегеле, мен да силерди эстейин. Ким Алланы 10 жолу эстесе, Алланы 10 жолу. 100 жол болсо, 100, 1000 жол болсо, 1000. Туган. Бизди эми карап туруңуз. Сизди үйдө отуруп бир эстеп койсок, сизди жакшылыгыңызды эстедик десек, канча сүйүнүп каласыз, Я? Туурабы? Сизди жакшы сөз айтып аттык эле, азыр эле мына сүйлөшүп аттык эле сиз тууралуу жакшы сөз менен. Канча сүйүнөсүз, Периштелер эмес, Алла өзү эстеп атса, кандай дейсиз? Эмнеде мындай да? Эгерде сиз Алланы эстебей койсоңуз, Алла сизди унутуп калбайт. Эстесеңиз дагы эстейт, эстебесеңиз деле эстейт. Бирок кеп мындай. Сиз Алланы эстесеңиз, Алла сизди сүйүп эстейт. Алла сизди жакшы көрүп эстейт. Разы болуп эстейт. Хидаяты менен эстейт. Бейиши менен эстейт сизгечи. Жакшылыгы менен. Алла Таала унутуудан таза зат. Сиз эстебей койсоңуз деле Алла субханаху ва таала бирок сизден нааразы болуп эстейт таксы. Кеп ушул жерде болуп атпайбы? Ошон үчүн мына жердеги кээ бир адамды биз дуа кыл эстейли ушуну. Мына дуаны кылайлы, дуа кылсак анан кийин эстейбиз да. Сурабасак, Аллага кайрылбасак, эмне деп айтканды билбесек, кантип эстейбиз анан? Алладан эмнени сурашыбыз керек экен? Пайгамбарыбыз ушуну үйрөтүп атат. Робби жаални лака заккаран. Я Алла, мени өзүңдү көп эстечүлөрдөн кылгын. Көп эстечү кылып койгон, мени ошондой кылып койчу, Алла. Өзүңдү көп эстечү. Бул бир. Экинчиси лака шаккаран. Өзүңө көп шүгүр кылуучу. Лака рахабан. Өзүңдөн көп коркуучулардан кылгын,
Мен дүниенің инфляциясынан, доллар қымбаттап кеткеннен қорқпай эле коеюн. Я Алла, сенен қорқойын. Корона, мына пандемиядан қорқпайын, сенен қорқойын. Я Алладан қорқойын. Өзіңнен көп қорқушылардан қалған. Болбосо ким Алладан қорқпосо, бардық мақлук ошону қорқытат деген. Ким Алладан қорқса, бардық ошодан қорқат деген. Ошон үчүн иншалла биз буга жетишибиз керек, ниет кылышыбыз керек, аракет кылышыбыз керек. Бирок бирибизге жардам берсек тез жетебиз да. Кандай дейсиң? Бирибизге жардам берсек тез жетебиз. Бирибизге эстетип турсак да. Бир баш, эки баш да. Баары. Ошон үчүн иншалла мына жалпы жамааттагы береке бөлөк да. Жамааттагы касиет бөлөк. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошон үчүн айткан: "Алейкум бил масжид", мечитти бекем кармагыла. Вал жамаа, жамаатты бекем кармагыла. Ва аммати нас, жалпы элди бекем кармагыла. Элден бөлүнбөгүл. Эл менен аралашып жаша. Ошолор менен курлашып, ошолор менен жашады. Мейли, мына жерде мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай деген дуаларды үйрөттү. Я Алла, өзүңө баш ийүүчүлөрдөн кыл, баш ийүүчү кыл, өзүңө моюн сунуучу кыл, өзүңө кайра кайтуучу кыл. Башка жакка кетип калсам, кайтар мени. Башка жакка кетип калсам, кайтар мени. Кеттик. Робби тақаббал таубати, вагсил хаубати, ваджиб даъвати, васаббит худжати, васаддид лисани, вахди қалби, васлу сахимата садри. Аллах, қандай қасиет, қандай керемет. Пайғамбарымыздың тілінен ушундай берекелүү дуалар чыгып атат. Бизге үйрөтүп атат. О Роббум, тообамды кабыл кыл. Не кылайлы? Тообамды кабыл кыл. Мен күнөөкөрмүн, тооба кылдым. Катакермин, тооба кылдым. Я Алла, мен ушундай болбогон адаммын. Тооба кылдым, мени кабыл кыл тообамды. Тақаббал таубати. Робби тақаббал таубати. Тообамды кабыл кыл, я Алла. Ата-энемдин тообасын кабыл кыл. Бала чакамдын тообасын кабыл кыл. Бир туугандарым, мусулмандардын тообасын кабыл кыл, я Алла. Тооба кабыл кылгандын белгиси ошол күнөөнү кайра кайталабай каласыз. Бүттү. Ассаламу алейкум болду, кетти. Экинчиси, вагсил хаубати, я Алла, менин каталарымды жууп кой. Тообамды кабыл кылгын. Каталарымды жууп сал. Ва ажиб даъвати, дуамды кабыл кыл, я Алла. Тилегимди кабыл кыл. Ва ажиб даъвати, дуамды кабыл кыл. Патамды кабыл кыл. Тилегимди кабыл кыл. Ва сабби худжати, худжатымды бекем кыл. Далилимди бекем кыл. Ва саддид лисани, тилимди түз кыл. Тилимди кандай кыл? Кыйшык кылба, я Алла. Кыйшык кылба, я Алла. Кыйшык болбойн, я Алла. Түз кыл, я Алла. Түз кыл, я Алла. Вахди қалби, жүрөгүмө хидаят бергин. Васлу сахимата садри, көкүрөгүмдөгү жек көрүүнү алып салгын. Көкүрөгүмдөгү, ва фи риваятин фи қалби, көкүрөгүмдөгү, жүрөгүмдөгү жек көрүү, хикт. Сахимата деп коет, муну сахимат дегени, хикт. Бул дегени ушул жек көргөн, жаман каалоону айтат. Мен жүрөгүмдөн, я Алла, жаман каалоону алып салчы. Бир дагы мен адамдарга жаманды каалабай жашайын деген сөз. Кана карасаңыз, кандай деген оңолуу, кандай деген Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге чакырып атат. Вакыт болуп калдыбы? Мейли, дуаларды акырын шашылбай эле кеткенибиз жакшы. Кудай кааласа, биринчи күнгө чейин 1, 2, 3, 4 дуа болду. Экзамен болот. Жарымын көрбөй калбайлар аны. Зорго топтоп аткандан кийин. Экзамен болбойт, келе бергиле. Тамаша, бирок иншалла жаттайлы. Аракет кылайлы. Түшүнбөсөңүздөр сураңыздар, тартынбаңыздар. Иншалла, окуп бериңиздер, айтып бериңиздер. Биз бирибизге бир тууганбыз. Бирибизге, тажвид, эмне деген ал? Харакат жок да. Харакет жок да. Мына жазылгандар да бар го. Мунар бардыгы ошолор болсо керек, мына туурабы? Мына жазып аткан ошолордон неме кылайлы? Акырын Кудай кааласа аракет кылайлы, эчтеке эмес. Рамазанга ушундай бир дуалар менен кирбейлиби? Периштелерди бир таң калтыртып. Ой, бул башкача болуп кетти го бул Рамазан. Периштелер бир таң калып калсын,
бул Бактыбек, охо, бул талант, бул кубаныч. Дагы ким дегендер бар бизде, машалла. Кудай кааласа. Кудайым иншалла баарыбызга берсин таксырлар. Дүйнө ушундай кыска эле дүйнө экен. Бири-бирибизге ушу жакшылыктарды алмашып, беришип, бул акыйкат. Ушуларды эртең кыямат күнү эстейбиз. Отуруп атык беле, Кашкарийде эсиңердеби? Бардыгы. Ошон үчүн иншалла жаттайлы. Бул дуанын касиети. Дуаны кылып салат. Дуа менен тамашалашпаш керек. Охо, илгертен, байыртан биздин ата-бабаларыбыздын накыл сөздөрү бар, Жамгыр менен жер көгөрөт, дуа менен эл көгөрөт, дуа менен эл көгөрөт. Бул кылым карыткан сөздөр булар.